Көкпөрчүлөр көп болду. Уже 7 жыл болуп баратат окшойт. 7 жыл болуп баратат. Ошол биринчи келгенде ошо Руслан Малашенкобу, ошол кичинекей балдар эле, 14-15 жаштагы балдар. Мына азыр до сих пор келип жүрүшөт. Бүгүн ушул сиздин үйүңүздө Сары Өзөн командасы конокто экен. Сары Өзөн командасынын эң эле эрке оюнчусу ким? Сизге кимиси көп эркелейт? Аскат эркелейт. Балдардын баары эле эркелейт. Баары эле келип жүргөн балдар. Баягы сборныйларда жатат да биздикине. Сборныйда ошо да көп балдар. Негизи сборный ар кайсы командадан чогулат да. Ошон үчүн баарын эле уже таанып калдым. Командалардын баарын эле балдарды. Переживать этем. Балдардын курсагы тойсо экен, жакшы тамак жесе экен депчи. Булар тамакка тоймоюнча мен өзүм да тойбойм да. Баары жакшы болсо экен дейм да, ыраазы болуп кетсе экен дейм. Мен негизи үйгө жаткан командага болеть этем. Мага менин үйүмө кайсы команда жатса, ошол командага болеть этем. Потому что баары бир мен ушунча күн ушулардын тамагын берем, өз балдарымдай болуп калат да, переживать этем. Булардын башы ооруган жокпу, ичи ооруган жокпу деп переживать этишем. Анан негизи Сейитбек көп жатат. Сейитбек капитан команда. Сейитбекти негизи как кулакчы, мындай инсан катары сыйлайм, жөнөкөй бала. Ал эми ошо көкбөрү оюнуна барып турасызбы же көбүнчөсүн эле балдарга кам көрүү менен бошой албай каласызбы? Жок, мен оюн болгондо сразу эле прямой эфирден коюп коем. Өзүмдүн командам чыкканда, биздикине жатканда мен аябай болеть этем. Аларды күтөм, болеть этем. Ошол күнү мен особый тамак жасап, мындай жыт чыгарып, жакшы узатам да. Мага главный аман эсен келишсин дейм да. Баягы эч жерлер травма болбой, жамандык болбой, аман эсен келип, ошо үй бүлөлөрүнө аман эсен кетсин. Биринчиден ошого переживать этем. Анан негизи эле прямой эфирден көрүп болеть этем. Кимиси баягы улакты алып баратса эметсе, балдарымды тааныйм да, уже кыйкырам да, атын айтып, уже кыйкырып баштайм. Назар или Аскат или Сейитбек деп ушинтип кыйкырып баштайм да. Улакты салбайсыңарбы, тоспойсуңарбы деп мен уже өзүм кошо ичине кирип кетем. Тамак жасап эле бияктан мен көрөм прямой эфирден. Барып көргүм келет, бирок көргөнгө немем жок да, убактым жок.